Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 апрель 2023 жыл мен Бишкек шаары түштүк чыгышы Алкынбаев Шукуров көчөсүнүн кесилишинде жүрөм. Туғандар, ушул жерден Нурстрой курулуш компаниясы салган 12 кабаттуу үйдөн 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп даректи айтайын туғандар. Алкынбаев көчөсү 24А дарегинде жайгашкан. Мынакей ориентир Алкынбаев Шукуров көчөсүнүн кесилиши болуп калат туғандар. Так. Андан ары бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар, мынакей бул Улан 2 району. Бул жакта Ботанический сад туғандар, өйдө тараптары микрорайондор. Батышты карай жүрсөңүздөр Алкынбаев Советский болуп ошондон ары кете берет туғандар. Орто сай базары жакын. Аз айтканда эле Ботанический сад деле жакын. Анан мектеп боюнча айтсак, мынакей көп кабаттуу үйдүн чыгыш жагында эле мынакей мектептин двору. Көп кабаттуу үйдүн арт тарабынан мындай айланып киришет экен балдар. Садиктер бул жерде бар. Жана ошондой эле бул Алкынбаев көчөсүнө туғандар, билесиздер, көптөгөн эле маршруткалар шаардын бурчуна жүрүшөт, мынакей автобустар, маршруткалар. Бул коросу парковка бар туғандар. Бул жакта балдар ойногон аянтча. Балдардын аянтча. Анан дагы бир жакшы жери капталдарында башка көп кабаттуу үй жок туғандар. Анакай бири-бирине көлөкө кылып коюшудай көп кабаттуу үйлөр капталдарында жок. Мына ушундай. Так, дагы эмне маалымат? Эми кирип калган маалыматтарды да бир чекеден берейин туғандар. Мынакей туғандар, 8-чи этажга чыгып келип калдым. 2 лифт, бирөөсү адам чыкканга, экинчиси менен чоңураак лифт экен туғандар. Мебель, ошол сыяктуу чоңураак жүк алып чыксаңыздар болот. Анан чыгып эле оң тарапка буруласыздар. Бул төрдөгү квартира, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартира болуп калат. Мынакей туғандар, бул бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартиранын кире бериши. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Жалпысынан бул 3 бөлмөлүү квартира туғандар, 82 квадрат метр. Мебелдин баары калат экен туғандар. Оң тараптан бир чекеден маалыматын берип баштайын. Дуалдары көрүп турсаңыздар, ремонт полдору, мынакей ламинат жана дагы бир жакшы жери жатканы өзүнчө бөлмөдө, душ, ванна өзүнчө бөлмөдө жайгашкан туғандар. Эшиктерин деле жакшы сапаттуу эшиктерден салган дейт үй ээси. Бул жакта мынакей ажаткана. Коммуникация боюнча айтсак, баары центральный, отопление центральный туғандар, газ киргизилген, канализация, суу, свет. Жана бул жакта биринчи бөлмө. Бул жактан балконго чыгып кетип атат экенбиз. Так, окей. Лоджа. Лоджанын көрүнүшү. Бул жактан мынакей Алкынбаева жана Шукурова көчөсүнүн кесилиши көрүнүп турат. Негизинен үй ээсинин айтуусуна караганда, бул жак тарапка карай барганда азыр бул жаңы жол түштү дейт. Эч кандай пробкасыз эле бат эле Шукурова менен түз түшүп, сол тарапка карай барып, бат эле центр жакка барып кала аласыздар дейт туғандар. Микрорайонго чыксаңыздар деле бул жерден набережная менен чыксаңыздар, бат эле микрорайондого деле барып каласыздар. Жана ошондой эле орто сайга деле жөө барып келген аралыкта. Садик видеонун башында айттым, мынакей бул жерде мектептин короосу мына үйдүн терезесинен көрүнүп турат. Мектеп деле жакын. Так, андан ары. Калган маалыматтарды берейин. Мебелдин баары кат. Документтер боюнча айтсак, документтери так алсаңыздар эле ошол күнү үй ээлери документтерин өткөрүп беребиз дейт. Мынакей бул зал. Залдын деле түндүк тарабынан терезе орнотулган, полдору ламинат. Балдар көрүп турсаңыздар, ремонт туғандар. Мебелдин баары кабат. Окей. Кухняны кайсы жакта ойлойсуздар эми туғандар? Кухня мынакей бул жакта экен. Мындай сүрүлүп ачылып жабылган эшик менен эшик орнотулган. Мынакей бул жакта кухня. Көрүп турсаңыздар, кухонный мебелдер, газ киргизилген. Бул мебелдин баары кабат туғандар. Так, андан ары. Бул жакта 3-чү бөлмөбүз. Балдар бөлмөсү.
батыш тарабынан жана түндүк тарабынан терезе. Так. 12 кабаттуу үйдүн 8-кабатында жайгашкан туугандар. Бул жакта да мындай негизи онча чоң сушилканы жайгашат. Азыркы учурда балдар сабак даярдаган место катары жана бул жакта үй ээси чеберчилик менен деле алектенет экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул 3 бөлмөлүк квартиранын $110,000 сурап атыптыр квартира ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга телдеп калтыраңыз, аны сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.